Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Учурдан пайдаланып, эртең 5 май Конституциянын күнүн белгилейбиз. Жалпы кыргызстандыктар ошого байланыштуу кыскача бир кайрылуу коюп койууну туура көрдүм. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, 5 май күнү Конституцияны белгилөө күнү өзгөчө мааниги болгон күн. Мунун баалуулугун башка мамлекеттер, эгемендикке жете албагандар, өздөрүнүн конституциясы жок, өздөрүнүн герби жок, өздөрүнүн туузу жок, саясий картада өздөрүнүн туруктуу орду жок мамлекеттер абдан жакшы билет. Бизге Кудайга чек шүгүр, Кудайдын көзү түз экен, өз эгемендигибизге өзүбүз ээбиз. Конституциянын алгачкы кабыл алынышы Америка Кошмо Штаттарында, урматтуу мекендештер, отцы-основатели деп коет. Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джордж Вашингтондар баштап, Конституциянын булак башатында турган Декларация независимости, эгемендиктин декларациясын кабыл алышкан. Анын жыйынтыгы боюнча дүйнөдө эң биринчи мамлекет Америка Кошмо Штаттары Конституцияны кабыл алды. Андан кийин ал мисалды үлгү катары бардык 200 мамлекет кабыл алган. Анын арасында биз да барбыз. Эң кызыктуусу, Томас Джефферсон Декларация независимости Соединенных Штатов Американы жазып атканда, ал убакта Америка Кошмо Штаттарында басымдык бөлүк диний көз карашты алганда протестанттар, католиктер, христиандар эле. Азыр Америка Кошмо Штаттарынын парламенттин конгрессинде Томас Джефферсондун библиотекасы бар. Ошол жерде Куран дагы бар экен. Көрсөт, Томас Джефферсон өзү христиан болгондугуна карабастан, жалпылап, тереңирээк изилдеш үчүн дүйнөгө адам затына документ катары арасында Куранда дагы көрсөтүлгөн баалуулуктарды камтыган дегенге негиз бар. Жакынкы арада Америка Кошмо Штаттарынын конгрессине мусулман болуп шайланып келген адам ошол Томас Джефферсондун Куранына коюп ант берди. Бул мындай тарыхый башка ой жүгүртүүлөрдү бергенге негиз болот экен. Урматтуу кесиптештер, өзү парламент 90-жылдары эгемендикти алганда төрага Медеткан Шеримкулов болгондо эл арасында элдик парламент деп аталган. Ушул конституциябызды кабыл алган 5 май 93-жыл. Өзүбүздүн гербибизди, өзүбүздүн туубузду, өзүбүздүн Декларация независимости дүйнө жүзүнө даңазалаганбыз 31 август. Андыктан, урматтуу кесиптештер, эгемендик жолунда биздин алгачкы документ Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон документ. Тескеме болобу, указ болобу, мыйзам болобу, кодекс болобу, же башка ченемдик укуктук акты болобу, эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон Конституция. Биз 9 жолу өзгөрттүк. Жакшы жагдайлары болду, жаман жагдайлары болду. Бирок бир нерсени менин пикиримде улуу реформатор Ли Куан Ю так даана айтып келген. Кайсы бир өнүккөн мамлекеттин мисалын алып туруп, кайсы бир элге таңуулап койсо, ал сөзсүз түрдө иштеп кетпейт. Себеби элдин өзүнүн дүйнө таанымы, үрп адаты, каада салты бар. Биз тилекке каршы көп ошондой туура эмес эксперименттерди кылып аттык. Кыргыздын өзүнүн көкүрөгүндө туюмун, кыргыздын басып өткөн жолун, кыргыздын өзүнүн үрп адатын, каада салтын эске албастан, башка өнүккөн мамлекеттерди имплементация жолу менен туура эмес багытка кетип аткан учурларыбыз жок эмес болду. Урматтуу кесиптештер, мамлекеттик бийликтин, мамлекеттин ээси эл. Булагы да эл. Эл тарабынан кабыл алынган акыркы мынагу конституциябыз адам укуктарын, эркиндиктерин, ошондой эле эл аралык укуктардын принциптерин жана негиздерин жалпыга таанылган. Өзүнүн укуктук тутумунун бөлүгү болуп эсептейт. Бул жаатта бардыгы жакшы. Ошону менен бирге анын аткарылышы ал башка маселе. Урматтуу кесиптештер, аталган конституцияда кыргызга таандык болгон ата бала мамилеси да камтылган. Үй бүлө коомдун негизи. Аталган конституцияда кыргыздын акыл кептери дагы камтылды. Улууну урматтоо, кичини ызаттоо, бул элдин ыйык салты деген. Аталган конституцияда
башка эл аралык укуктук ченемдик актылары, адамдын укуктары жана эркиндиктери менен кошо өзүбүзгө таандык болгон, Кыргызга таандык болгон маданиятты, үрп адатты дагы камтыдык. Ошонун арасында бир нерсе да бар, урматтуу кыргызстандыктар, сиздер менен бөлүшүп койгум келип атат. Ал деген ата-энеге камкордук көрүү балдардын ыйык милдети жана парзы болду, бүттү. Эч качан Кыргыздын ата-энеси карыялар үйүндө болбошу керек деген терең философия жатат. Анын арасында урматтуу саясий топтор, саясий майдаңда жүргөн саясатчылар, араңарда жаш иниңер катары кайрылып кетким келет. Дагы деле баягы сөз, ынтымак, Кыргызга таандык болгон ынтымак. Кандай гана дүркүрөгөн мамлекет болбосун, биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен. Эгерде анын жетекчилеринин ынтымагы болбосо, ал мамлекет бара-бара алдан таят, ал мамлекет бара-бара башкаларга жем болот. Ал мамлекетке эч убакта береке, кут келбейт, тескерисинче кут өчөт, күүгүмдө жол таппайт. Ошон үчүн, урматтуу кесиптештер, урматтуу кыргызстандыктар, саясий картада өзүбүздүн эгемен ордубуз бар, өзүбүздүн гербибиз бар, өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн конституциябыз бар. Ушуну барктап, баалап, амандыкта, тынччылыкта өмүр сүрөлү. Бардыңыздарды, урматтуу кыргызстандыктар, эртеңки 5 май келе жаткан Конституция күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Учурдан пайдаланып, эртең 5 май Конституциянын күнүн белгилейбиз. Жалпы кыргызстандыктар ошого байланыштуу кыскача бир кайрылуу коюп койууну туура көрдүм. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, 5 май күнү Конституцияны белгилөө күнү өзгөчө мааниги болгон күн. Мунун баалуулугун башка мамлекеттер, эгемендикке жете албагандар, өздөрүнүн конституциясы жок, өздөрүнүн герби жок, өздөрүнүн туузу жок, саясий картада өздөрүнүн туруктуу орду жок мамлекеттер абдан жакшы билет. Бизге Кудайга чек шүгүр, Кудайдын көзү түз экен, өз эгемендигибизге өзүбүз ээбиз. Конституциянын алгачкы кабыл алынышы Америка Кошмо Штаттарында, урматтуу мекендештер, отцы-основатели деп коет, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джордж Вашингтондар баштап, Конституциянын булак башатында турган Декларация независимости, эгемендиктин декларациясын кабыл алышкан. Анын жыйынтыгы боюнча дүйнөдө эң биринчи мамлекет Америка Кошмо Штаттары Конституцияны кабыл алды. Андан кийин ал мисалды үлгү катары бардык 200 мамлекет кабыл алган. Анын арасында биз да барбыз. Эң кызыктуусу, Томас Джефферсон Декларация независимости Соединенных Штатов Американы жазып атканда, ал убакта Америка Кошмо Штаттарында басымдык бөлүк диний көз карашты алганда, протестанттар, католиктер, христиандар эле. Азыр Америка Кошмо Штаттарынын парламенттин конгрессинде Томас Джефферсондун библиотекасы бар. Ошол жерде Куран дагы бар экен. Көрсө Томас Джефферсон өзү христиан болгондугуна карабастан, жалпылап, тереңирээк изилдеш үчүн дүйнөгө адамзатына документ катары арасында Куранда дагы көрсөтүлгөн баалуулуктарды камтыган дегенге негиз бар. Жакынкы арада Америка Кошмо Штаттарынын конгрессине мусулман болуп шайланып келген адам ошол Томас Джефферсондун Куранына коюп ант берди. Бул мындай тарыхый башка ой жүгүртүүлөрдү бергенге негиз болот экен. Урматтуу кесиптештер, өзү парламент 90-жылдары эгемендикти алганда төрага Медеткан Шеримкулов болгондо эл арасында элдик парламент деп аталган. Ушул конституциябызды кабыл алган 5 май 93-жыл. Өзүбүздүн гербибизди, өзүбүздүн туубузду, өзүбүздүн Декларация независимости дүйнө жүзүнө даңазалаганбыз 31 август. Андыктан, урматтуу кесиптештер, эгемендик жолунда биздин алгачкы документ Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон документ. Тескеме болобу, указ болобу, мыйзам болобу, кодекс болобу, же башка ченемдик укуктук акты болобу, эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон Конституция. Биз 9 жолу өзгөрттүк. Жакшы жагдайлары болду, жаман жагдайлары болду.
Бирок бир нерсени менин пикиримде улуу реформатор Ли Куан Ю так даана айтып келген. Кайсы бир өнүккөн мамлекеттин мисалын алып туруп, кайсы бир элге таңуулап койсо, ал сөзсүз түрдө иштеп кетпейт. Себеби элдин өзүнүн дүйнө таанымы, үрп адаты, каада салты бар. Биз тилекке каршы көп ошондой туура эмес эксперименттерди кылып аттык. Кыргыздын өзүнүн көкүрөгүндө туюмун, кыргыздын басып өткөн жолун, кыргыздын өзүнүн үрп адатын, каада салтын эске албастан, башка өнүккөн мамлекеттерди имплементация жолу менен туура эмес багытка кетип аткан учурларыбыз жок эмес болду. Урматтуу кесиптештер, мамлекеттик бийликтин, мамлекеттин ээси эл. Булагы да эл. Эл тарабынан кабыл алынган акыркы мынагу конституциябыз адам укуктарын, эркиндиктерин, ошондой эле эл аралык укуктардын принциптерин жана негиздерин жалпыга таанылган. Өзүнүн укуктук тутумунун бөлүгү болуп эсептейт. Бул жаатта бардыгы жакшы. Ошону менен бирге анын аткарылышы ал башка маселе. Урматтуу кесиптештер, аталган конституцияда кыргызга таандык болгон ата бала мамилеси да камтылган. Үй бүлө коомдун негизи. Аталган конституцияда кыргыздын акыл кептери дагы камтылды. Улууну урматтоо, кичини ызаттоо, бул элдин ыйык салты деген. Аталган конституцияда башка эл аралык укуктук ченемдик актылары, адамдын укуктары жана эркиндиктери менен кошо өзүбүзгө таандык болгон, кыргызга таандык болгон маданиятты, үрп адатты дагы камтыдык. Ошонун арасында бир нерсе да бар, урматтуу кыргызстандыктар, сиздер менен бөлүшүп койгум келип атат. Ал деген ата-энеге камкордук көрүү балдардын ыйык милдети жана парзы болду, бүттү. Эч качан кыргыздын ата-энеси карыялар үйүндө болбошу керек деген терең философия жатат. Анын арасында урматтуу саясий топтор, саясий майдаңда жүргөн саясатчылар, араңарда жаш иниңер катары кайрылып кетким келет. Дагы деле баягы сөз, ынтымак, кыргызга таандык болгон ынтымак. Кандай гана дүркүрөгөн мамлекет болбосун, биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен. Эгерде анын жетекчилеринин ынтымагы болбосо, ал мамлекет бара-бара алдан таят, ал мамлекет бара-бара башкаларга жем болот. Ал мамлекетке эч убакта береке, кут келбейт, тескерисинче кут өчөт, күйгүмдө жол таппайт. Ошон үчүн, урматтуу кесиптештер, урматтуу кыргызстандыктар, саясий картада өзүбүздүн эгемен ордубуз бар, өзүбүздүн гербибиз бар, өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн конституциябыз бар. Ушуну барктап, баалап, амандыкта, тынччылыкта өмүр сүрөлү. Бардыгыңыздарды, урматтуу кыргызстандыктар, эртеңки 5 май келе жаткан Конституция күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм.